15-16 жылдан бeri билем, жакшы хирургсуз да. Бирок как министр болбой калды. Эми сиз азыр президенттин артына туруп алып күчкө салып атасыз да, парламентти дагы тоготпойсуз, келбейсиз. Парламент чечим чыгарды. Парламент чечим чыгарды. Керек болсо парламентти кетирем дейсиз. Бирок убактылуу да. Мен ушул жерде 3 сөз депутат болуп, сизден чоңураак сүйлөгөндөрдү көрдүм, бирок аягы жакшы бүткөн жок. У коргошун дейсиз, өзүңүз ученый, тажрыйбалуу врачсыз. Дүйнө күлүп атат да. Сиз өзүңүздү уят кылбай, бүт элди уят кылдыңыз. Бул бизге удар болот. Сиз бир күн иштен, жумуштан кетип пенсияга чыгып аласыз, бирок биздин парламентке Кыргызстан элине удар болот. Президент может колдоп атат сизди, мамилеңиз жакшыдыр. Эгер сиз андай болсо, президент колдоп атса, сиз аны этият кылып аралаштырбастан моюнга алышыңыз керек эле, өзүңүздүкүн. Президентти сыйлаган, урматтаган адамдар командасы. Этият кылып, жамандыгы болсо өзүнүн мойнуна алат. Менден кетти деп. Азыр туура эмес болуп атат деп ойлойсуз, убагы келгенде эстейсиз ушул сөздөрдү. Эми азыр жанагы у коргошун боюнча бизде кандай болуп атат? Ушу менен лечение болобу? Жанагы Зейналов деген бола бар эле да. Сиз ошонун командасынансызбы? Мен Зейналиев беле. Анын врачтыкка эч кандай тиешеси жок экен. Биз эгер ошондой врач эмес адамдар бизди лечение кылып алса, анда биз 2 кылым артка кеткен болобуз. Сиз биздин медицинаны жаман кылдыңыз. Врачтарды бүт дүйнөгө уят кылдыңыз. Алардын кээ бири ыйлап атат, 8 жыл, 10 жыл окуп, ушундай жетекчиге туура болдук деп. Же мойнуңузга алып койбойсуз. Мен да тирүү адаммын, башкалардан да кетет да. Сиз ошол жерге кетип калыптыр деп бир жолу айтпастан кечеде барып алып Путинге айтты деп дагы реклама кылып чыктыңыз. Эми чеги болуш керек эле деп ойлойм да. Мен ойлойм, же парламент кетиш керек, же сиз кетишиңиз керек. Биз ошонго келишибиз керек, урматтуу депутаттар. Бирок мунун жообу болот. Кудай баарын көрүп турат. Эми иштей турган министр болсоңуз, жөн эле иштей берсеңиз болот эле да. Аны жана сиз айткан жанагы профессорлор, академиктердин результаты чыккандан көрсөтүп койсоңуз, элдин бир бөлүгү дагы ынанат эле. Анан сиз же бизнес проект сизге, же атайын шылдыңдап атасызбы? Мен Американын ученыйларынын жазганын окудум ошол боюнча. Билбейм, кандай жооп, кандай ответ кылышты. Тагдыр деген ушундайга алып келип атат, баарыбызды кыйнадыңыз. Бирок мен сизге ийгилик каалайм, ден соолуктуңуз.